Достор, буга чейин гридтин фундаменталдык нерселер менен таанышкандан кийин азыр биз сиздер менен теорияда грид жөнүндө кененирээк таанышып өтмөкчүбүз. Эгерде биз грид эмне деген суроо бере турган болсок, грид негизинен бул эки өлчөмдүү макеттерди курууга керектелген сыпаттардын топтому болуп эсептелинет. Анан грид эң башында ишке ашып жатканда же болбосо ойлонуп чыгып жатканда мунун негизги идеясы кайсы бир аталык контейнерди мамыча жана саптарга, башкача айтканда таблицага бөлүштүрүп, ошол таблицадагы ячейкаларды же болбосо клеткаларды аларды кайсы бир туунду элементтер менен толтуруу болуп эсептелген. Анан эки өлчөмдүүлүктүн контекстинде CSS Grid бизге татаалдашпаган HTML код жана жеңил окула турган CSS код жазганга жардам берет экен. Мындан сырткары биз ойлошубуз мүмкүн, эгерде CSS Grid бул макеттерди куруунун эң заманбап жолу болсо, анда бул сыягы Flexbox'тун мындайча айтканда алмаштыруучу кайсы бир механизми деп ойлошубуз мүмкүн, бирок бул андай эмес, достор. Көпчүлүк учурда биз CSS Grid менен Flexbox'ту биргеликте колдонсок болот экен. Көпчүлүк учурда мисалы, эгерде силерге бир өлчөмдүү макет керек болуп турган болсо, анда Flexbox'ту колдонсоңор болот. Же болбосо татааларга эки өлчөмдүү макеттер керек болсо, анда гридтерди колдонсоңор болот экен, достор. Эми келиңиздер, достор, азыр гридтин базалык терминологиясы менен таанышып өтөлүк. Эң алгач дегенде эле бизде ошол Flexbox темасындагыдай эле бул жакта дагы кайсы бир аталык грид контейнер бар экен. Анан биз ушул кайсы бир контейнерди грид контейнерге айландырыш үчүн display кош чекит grid деген стилди жазып өтүшүбүз керек экен. Анан grid контейнер өзүнө grid элемент деген туунду элементтерди камтыйт экен, достор. Анан бул жакта дагы мындайча айтканда эки өлчөмдүү нерсени ишке ашырыш үчүн ушундай sub огу деген түшүнүк бар. Же болбосо бул англис тилинен row access деп аталат. Андан кийин ошол мамыча огу деп аталат. Англис тилинен которгондо column access болуп эсептелинет. Башкача айтканда, ошол биз көрүп турган үстүдөн ылдый мындайча узун вертикалдык линиялар, булар мамычалар болуп эсептелинет, достор. Орусча айтканда столбецтер. Ал эми оңдон солго кеткен сызыктар же болбосо тилке бул sub болуп эсептелинет экен. Эми, достор, биз азыр базалык гридке тиешелүү болгон терминология менен таанышып өттүк. Бирок ал ушул эки өлчөмдөгү кайсы бир нерселерди түшүндүрүүгө жетишсиз болгондуктан биз силер менен мындайча айтканда кененирээк түрдөгү терминология менен дагы таанышып өтүүбүз абзел. Мисалы, гридтин контекстинде ушундай бир нерсе бар, грид сызыктар деген. Ал сызыктар ошол гридтен башынан баштап мындайча айтканда горизонталдык ок боюнча жана вертикалдык ок боюнча сызылган сызыктар болуп эсептелинет. Мисалы, эгерде бизде 3 мамыча боло турган болсо, бизде 4 горизонталдык грид сызыкчалар бар болот экен. Эгерде бизде 2 sub боло турган болсо, анда бизде 3 грид сызыктар болот экен. Анан бул сызыктар бири-бирин кесип өтүп, ушундай клеткаларды пайда кылат экен, достор. Ошол клеткаларга биз ошол грид элементтерин жайгаштырсак болот экен. Андан сырткары, достор, ошол биз айтып өттүк, грид клеткасын ошол жерге жайгаштырсак болот деп. Анан ал клетка кайсы бир учурда кайсы бир элемент менен мындайча айтканда толтурулушу мүмкүн экен. Мисалы, ушул слайдда көрүп тургандай, же болбосо ал нерсе бош болушу мүмкүн экен. Бул ошол грид клетка деп аталат. Гридтин кайсы бир клеткасы. Андан кийин элементтер же ошол клеткалар арасындагы боштуктарды дагы биз ошол грид боштуктар деп атайт экенбиз. Башкача айтканда, ушул ар бир элементтин ортосунда кайсы бир боштук турат турабы? Ошол нерселерди биз грид боштуктар деп атайт экенбиз. Анан бул жакта эми эки өлчөмдүүлүк жөнүндө сөз болуп жаткандан кийин бизде ошол саптар жана мамычалар деген түшүнүктөр болот экен, достор. Ошол горизонталдык ок боюнча кеткен тилкелер, булар грид сабы болуп эсептелинет экен. Ал эми вертикалдык тилке болсо, бул грид мамычасы болуп эсептелинет экен, достор. Англис тилинен которгондо ошол мурун эле айтып өткөндөй grid row, анан grid column деп түшүнсөңүздөр болот мунун бардыгын. Анан азыр силер мунун бардыгын көрүп туруп, достор, бир аз түшүнүү татаал болушу мүмкүн. Эгерде мындай толук түшүнбөсөңүздөр деле
бул эч кандай коркунуч эмес. Анткени буюрса кийин практикада ушул нерселердин баардыгын кайталап отуруп, силер муну кененирээк түшүнөсүңөр. Эми келгиле достор, бул лекцияны же болбосо теориялык лекцияны аягына чыгарыш үчүн мурун Flex темасындагы эле grid контейнерге жана grid элементке тиешелүү болгон спецификалуу бизге мындайча айтканда үйрөнчүктөргө эң керек болгон сыпаттардын тизмеги менен таанышып өтөлүк. Албетте бул жакта баардык керектүү болгон бар болгон сыпаттардын баардыгы көрсөтүлбөйт, анткени башында үйрөнүп жатканда кереги жок көп нерселерди билип алсаңыздар, бул дагы бир аз оор болуп калышы мүмкүн. Эң алгач эле ушул grid контейнерге тиешелүү болгон маанилүү 3 сыпаттарды карап өтсөк, бул эң биринчилери ушул grid template rows жана grid template columns. Мурунку сабакта карап өткөндөй эле бул grid template rows бул саптын өлчөмүн жана ошол сапта канча, башка айтканда контейнерде канча сап болот экенин көрсөтөт экен. Grid template columns мамычаларга тиешелүү экен. Биз ошол кайсы бир бирдик аркылуу, мисалы пиксель же болбосо fraction деп аталат. Fraction деген мындайча айтканда бөлүкчөлөр да. Ошондой бирдиктер аркылуу канча мамыча, канча сап, анан ошол кайсы бир мамычанын же болбосо саптын өлчөмү кандай болот, ошонун баардыгын аныктасак болот экен. Андан кийинки маанилүү сыпаттардын топтому бул ошол биздин grid элементтердин ортосуна кайсы бир боштукту берүү сыпаттар болуп эсептелет. Булар ошол row gap жана column gap. Row gap аркылуу биз ушул саптагы тилкедеги сап тилкесиндеги элементтердин ортосуна кайсы бир боштук берсек болот экен. Андан кийин ошо column gap менен мамычалардын ортосундагы боштукчаны берип өтсөк болот экен. Ошол мамычада жайгашкан элементтердин ортосундагы башкача айтканда ошол мамыча жана сап булар эми жалпы түрдө тилке деп түшүнсөңүздөр болот. Ушул биринчи тилке, экинчи тилке, ушинтип тилке деп эсептесеңиздер болот. Бул ошол тилкелердин арасында боштукчаларды орнотуу үчүн керек болот экен. Андан кийин ошол row gap жана column gap деп биз ошол ар бирин индивидуалдуу түрдө сапка же мамычага кайсы бир стилдерди аныктасак болот, боштукка байланыштуу же болбосо экөөнө тең бирдей маани бергибиз келсе, биз gap деген эле сыпатты баягы flex дегидей эле колдонсок болот экен. Андан кийинки сыпаттар бул ошол justify items, align items, булар ошол тилкелердин ичиндеги элементтерди вертикалдык жана горизонталдык ок боюнча же болбосо мамыча жана саптагы ошол мисалы 1, 2, 3 же болбосо 1, 2 ушул элементтердин мындайча айтканда жайгашуусун аныктайт экенбиз, же болбосо алардын тегизделишин. Мисалы биз билебиз го justify content же болбосо эмнеден Flex'тен билебиз да ошол justify align деген сыпаттарды. Дал ушундай эле бир тилкенин алкагында колдонула турчу сыпаттар болуп эсептелет экен достор. Андан кийин ошол justify items жана align items'тан айырмаланып, justify content жана align content деген дагы сыпаттар колдонулат экен gridтердин алкагында. Башкача айтканда булар ошол жалпы grid контейнер ичинде тегиздөөгө багытталат экен ушул сыпаттар. Бул ошол бир гана мындай төмөнкү учурда колдонулат экен. Башкача айтканда эгерде контейнер gridтен чоң боло турган учурда гана колдонулат экен. Башкача айтканда биз ошол gridти контейнердин ичинде өйдөгө, ылдыйга, солго, центрга жылдырып тегиздесек болот экен. Андан кийин grid элементтерине тиешелүү болгон маанилүү сыпаттар булар grid column жана grid row. Биз булар аркылуу достор ушул grid элементинде көрсөтүлгөн сызыктардын номерин берет экенбиз дагы, анан ошонун негизинде кайсы бир grid элементи кайсы бир клеткага, мындайча айтканда спецификалуу көрсөтүлгөн клеткага жайгаштырсак болот экен. Мисалы, могул 4-чү орунда же болбосо могул ушул жерде турган клетканы алып туруп, биз ушул биринчи ушул мамычага, кутучага, клеткага коюп койсок болот экен. Кыскасы ошонун баардыгына биз могул start line деген бул биринчи сызыкча, андан кийин экинчи сызыкчаны көрсөтөт экенбиз, анан ошону көрсөтүүнүн натыйжасында биз ушул нерсени, ушул мисалы могул элементти бул жерге жылдырып, мамыча боюнча тегиздесек болот. Анан grid row'да дагы start line, end line деп ушул линияларды көрсөтүп, сызыктарды көрсөтүп, аны ошол вертикалдык ок боюнча дагы тегиздеп
башкача айтканда алардын ордундагы өзгөртсөк болот экен, клеткага тиешелүү болгон. Аны буюрса кийинки сабактарда карап өтмөкчүбүз достор. Кененирээк практика жүзүндө. Андан кийин justify self, align self. Булар ошол justify items, align items сыпаттарын индивидуалдык grid элементтер үчүн жокко чыгарып, аны жаңыдан аныктоо үчүн колдонулат экен. Башкача айтканда биз justify item жана align items аркылуу баардык ошол аталык grid контейнердин ичиндеги туунду элементтерге бир жүрүм турумду аныктай турган болсок, окшош жүрүм турумду, биз justify self, align self аркылуу бир индивидуалдык түрдө ушул контекстте индивидуалдык түрдөгү стилдөөнү кылсак болот экен достор. Анан достор, негизи эле маанилүү айта кетчү нерсе, бул жакта мен башында айткандай эле гриддеги мүмкүн болгон баардык сыпаттардын баардыгы көрсөтүлгөн жок. Мунун себеби ошол силерди баягы башында үйрөнүп жатканда көптөгөн кереги жок информация менен башыңарды оорутпастан, көп нерсени татаалдашпастан, мындай үйрөнчүккө, жаңы үйрөнүп аткан адамга керектүү болгон гана сыпаттарды сиздерге бул жактан чыгарып көрсөтүп бердик. Муну эми силер шпаргалка сыяктуу же болбосо конспект сыяктуу колдонсоңуздар болот. Анткени башында жаңы нерселерди үйрөнүш оор болгондуктан ушундай нерселер абдан чоң жардам берет сиздерге.